Бүгүнкү сабагыбыз англис тилинде окууну үйрөнүү боюнча улантабыз. Кече күнү токтогон жерден уланталы. И тамгасын үйрөндүк кече күнү. Андан кийин бир аз сүйлөмдөрдү окуганбыз. И тамгасынын окулушун улантабыз. Анан бүгүн дагы жаңы үндүү тамганы карайбыз. Эң негизи англис тилинде окуганды үйрөнүү боюнча ушул үндүү тамгалардын окулушуна көңүл бура турган болсок, калганы жеңил болуп калат экен. Бардык проблеманы ушул үндүү тамгалар жаратат экен да. Ошолор 2 түрдүү, 3 түрдүү болуп окула берген ошол үндүү тамгалар экен. Ал эми үнсүз тамгалар болсо, ошол кандай табыш чыгарган болсо, ошондой эле табыш чыгарып эле окула берет экен. Мына англис тилинин окуганды үйрөнүүнүн секрети ушул экен. Көрсө, үндүү тамгалар проблеманы жаратат экен. Демек, и тамгасы эгерде экөө катар менен келип кала турган болсо, созулма и деп окуп коет экенбиз. Анда tree, keep, meet, street, green, week. Tree бул дарак. Tree дарак, keep сактоо бир нерсени колго кармоо деген мааниси дагы бар, бирок көбүнчө сактоо мааниси да. Meet жолугушуу, street көчө, green жашыл, week жума. Байкадыңарбы ушул сөздүн окулушун? Мен week деп окудум да, v деп окуган жокмун. Кече күнү мен алфавитте айткандай эле, бул W тамгасы we деп окулат экен. Демек, бул week деп окулат экен. Так, суроо бар окшойт. Так, үн угулбай жатат дейт, Так. Угулуп атабы? Башкаларга плюс жазып койгулачы. Угулуп аткан болсо. Так, анда комментарийге жазып коюңуздарчы, суранычы. Вызов через интернетти басып кой деп. Ошон үчүн угулбай атат экен. Так, рахмат. Анда улантабыз. Демек, кийинки сөздөрдү карайлы. Мисалы, окуп чыгып сүйлөм түзгүлө дейт. Азыр биз буларга сүйлөм түзбөйбүз. Биздин негизги максатыбыз окулуштун үйрөнүп алышыбыз керек. Сүйлөм түзүүлөргө жакын арада силер менен жетишебиз. Мен силерге өтө көп аз сөз менен өтө көп сүйлөм түзгөндү дагы үйрөтөм буюрса. Ошондо биз аз сөздү жаттап, көп оюбузду билдирүүнү үйрөнөт экенбиз. Бирок ал сабактарга да буюрса жетишип калабыз дагы 1-2 күндөн кийин. Мен бул сөздөрдү дагы бир жолу окуп берип коеюн. Tree, keep, meet, street, see, sees, green, week. Андан кийин бул сөздөрдү уже билебиз окуганда. Сөздүн аягы и тамгасы менен бүтсө, ал окулбайт акырында турган тамга. Ал эми сөздүн ортосунда турган и тамгасы и деп алфавиттеги аты менен айтылат экен. Ошондо Pete, ал эми үнсүз тамга менен бүтсө, деп эле окуп коет экенбиз. Desk, we, let бул уруксат берүү. Мисалы үчүн let me go, же болбосо чай бар, let's go деген. Let's деген келгиле деп которулат да. Let's go десе келгиле кеттик. Let's speak, келгиле сүйлөйбүз. Let's sleep, келгиле уктайбыз. Ушундай да, let деген бул уруксат берүү, же болбосо let'тен кийин этиш коюла турган болсо, бир иш аракетти чакыруу максатында болот да. Келгиле муну кылабыз, келгиле уктайбыз, келгиле мафия ойнойбуз, же келгиле дагы муну кылабыз деген иш аракеттерге экен. Так, андан кийин net бул жанагы желе, сеть, желе, тармак деп да коет. Интернет деген мына көрдүңөр, net. Жүргөмүштүн желеси бар, мына ошону net деп коет. Pet бул үй жаныбар,
жакшы көргөн күчүңөр, жакшы көргөн мышыгыңар. Эми көбүнчө бизде кыргыздардын маданиятында итибизди, мышыктарыбызды өтө эле эркелетпейбиз, орустарга, анан европалыктарга окшопчу. Алар болсо баласынан да артык көрбөйген учурлар бар да, балалуу болбой, анан баласынын ордуна жакшы көрүп, анан ошо pet деген домашний питомец, любимец да, ошол жакшы көргөн үй жаныбарын pet. Ошондой эле pet бул мындай эркетай деген сыяктуу бир сөз да, эркелетүү маанидечи. Жаныбарларга колдонулат экен. Red кызыл, pen калем, net адамдын аты, net net деп эле которулат. Адамдын аттары которулбайт, ушул жерде айтып кетсем болот. Мисалы үчүн эме деп атпайбы, бир жолу курска келди да, англисче окуп атат, анан агай эме дейт. Окуп аткан кызга жездеси сураптыр да, эме депчи. Ар кайсы сөздөрдү берип берипти, мында бул кандай которулат, тиги кандай которулат деп, анан ушул баягы таеке деген кандай которулат, анан деп сураган экен да. Эми ушул маданияттын дагы бир айырмачылыгы, мисалы үчүн айта кете турган болсок, бизде кыргыздарда, ошондой эле Орто Азия элинде индиялыктар, вьетнамдыктар да кирет, Азиядан сырткарычы. Бул жерде Кытайларда дагы мындай кенен үй бүлө деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн бизде кыргыздарда сураша келсек, куда чыгып калабыз, болбой калды деген мындай сөз бар го, билесиңер, ушул бул кыргыздарда эле эмес, бул мисалы үчүн индиялыктарда дагы ушундай да. Мисалы үчүн аларда дагы биз тууганчыл сөздөрүбүз көп да. Мисалы үчүн таеке, жен, куда, бөлө, дагы эмне толтура сөздөр бар бизде. Мисалы үчүн жети атабызга чейин кетет го, чоң ата, баба, жото, жете депчи. Анан небере, чөбөрө, кыбыра, тыбыра деп да кетет, мындай өйдө карай, ылдый карай дагы кетет, оңго, солго дагы биздин мындай тууганчыл сөздөрүбүз аябай көп да. Анан ошондой эле мисалы байбиче деген сөздү ала турган болсок, ушул сөздү дагы англис тилине которуу мүмкүн эмес. Англис тили эмес, жакынкы эле түрк тилдерине да которуу бул мүмкүн эмес да. Себеби бул ушундай сөздөр бар да. Анан демек буларды дагы биз билип коюшубуз керек. Ошол тамактардын аттары ошол себептен кирип кетет, энчилүү аттар кирип кетет. Анан ошондой эле жанагы тууганчылыкты билдирген сөздөрдүн көбү, мисалы үчүн тууганчылык, азыр бир мүнөт. Ошондо биз алыс кетпей орус тилине эле ала турган болсок, таята, таене деген сөздөр да орус тилине которулбай калат да. Мисалы үчүн дедушка, бабушка деген сөз бар го, бирок алар чоң атасын деле дедушка дейт, анан таятасын деле дедушка деп айтат да. Ошол себептен ушул нерселерге көңүл буруп коюшубуз керек экен. Демек бул жерден азыр мен энчилүү сөз атты көргөндө ошол жерге токтолдум. Так, дагы ошол себептен жанагы маршрутка деген сөздөр биздеги англис тилдерине булар которулбай калат экен. Мисалы үчүн иностранецтер келип самсы жейбиз десе, самсы, плов деп эле айтат. Ошол тамактар, ушундай нерселер бар экен. Так, андан кийинки сөзүбүз well. Well бул жакшы дегенди билдирет. Так, андан кийин уланталы. Так, окугула дейт. Буларды мен бир сыйра тез окуп берип кетейин. Андан кийин тез окуп, анан кийинки сөзүбүздүн окулушун карайлы. Так. Green, жашыл, week, жума. Keep, сактоо, meet, жолугуу, let, уруксат берүү, sell, сатуу, well, жакшы, met, жолуккан деп которулат, we, биз, he, ал, me, мени, мага,
we, biz, pen, kalem, pet, үй жаныбар, Pete, adamdın atı, Pete de öyle kotorulат. Keep, sakto, let, ruhsat berүү, net, bul jele, pet, met, desk, parta, nest, uya, bul jana kuştardın uyası bolot. Rest, es alуу, desk, net, red, pen, red. Kalgan сөздөрдү билебиz. Так, анда улантабыз, кийинки тамгага өтөлү. Бул жерде кийинки тамганын окулушун карайлы. Кийинки биздин проблеманы жараткан тамгабыздын бири бул A тамгасы экен. Силер менен биз билебиз, эгерде сөздүн аягы I тамгасы менен бүтсө, ал окулбайт. Ал эми сөздүн ортосунда турган үндүү тамга алфавиттеги аты менен айтылат. Бул алфавиттеги аты ошондо A, A. Ошондо бул сөздөрдү анда оңойлуу окуп коет экенбиз. Kate, Jane, name, lake, Kate бул адамдын аты болуп калды, Kate, Jane дагы адамдын аты, name бул ат деп которулат, эми ошол ат да. Мисалы үчүн менин атым деген бар го, my name is дейбиз, ошол name адам, ысым. Так, lake, көл, skate бул коньки, take алуу, game оюн, plane учак, самолет, table бул стол. Демек көрдүк, демек биз биринчи үйрөнгөнүбүз аягы мына И менен бүтсө, ал окулбай калат экен дагы, сөздүн ортосундагы үндү алфавиттеги аты менен айтыла берет экен. Демек биз И тамгасы турганда дагы окудук, Pete деп, мисалы үчүн мына мындай сөз болгон. Анан мына бүгүн A тамгасы туруп калса, бул алфавиттеги A менен айтылып калат экен. Game, plane, table. Мына ушундай болгону мына татаал көрүнгөнү менен, эгерде биз эрежени биле турган болсо оңой болуп калат экен. Билим бул күч деген мына ушунда да, знание сила деп коет го. Анда келгиле бир сыйра окуп коелу. 4-чү көнүгүнү карайлы. Силер дагы өз алдынча окуп көрсөңөр болот бул сөздөрдү. Мага анан мен окуганда өзүңөр текшерип кетесиңер. Анда мен баштайын, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 ушул катарда окуп кетет экенбиз. Kate, Pete, Jane, Nell. Take, see, name, skate. Red, game, desk, pen. Street, tree. Т тамгасы мындай сууланып айтылат да, т деп байкап атасыңар. Ten, name, net, plane, table, pen. Мына ушундай окулат экен. Азыр биринчи жолу мен кечеүнкү айткандай эле, билим алууда бул биринчи жолу силер бир нерсени көрүп атканда 2% маалымат гана мээге кирет деп мен кече күнү айттым. Ошол себептен азыр көрүп эле түшүнбөй калып аткан болсоңор эч кандай кайгырыштын кереги жок. Бул нормальный эле нерсе. Болгону ошол видео сабакты жеке кабинетке киресиңер дагы, ушул сабак бүткөндөн кийин дагы бир жолу кайталап коюшуңар керек. Анан дагы айта кетсем, мисалы 25 жолу кайталасаңар 50%-ын үйрөнөсүңөр деп айтып атпаймынбы? Ошондо 25 жолу кайталаганда, эгерде эрки күчтүү болсо, адам кайталайт ооба. Анан эгерде көп кайталагыңар келбесе, силер бирөөнү алып туруп үйрөтсөңүздөр, анда эгерде бирөөгө үйрөтө турган болсоңор, анда тезирээк үйрөнөсүңөр да өзүңөр дагычы. Мына илим алуунун ушундай сырлары бар экен. Үйрөнүп атканда сразу бирөөгө үйрөтүп кетишибиз керек экен да. Анда келгиле кичине сүйлөмдөрдөн окуп коелу. Jane sees a plane. Jane учакты көрүп атат дейт. Kate sees a table. Kate столду көрүп турат дейт.
Pete sees a tree. Pete дарақты көріп атат дейді. He sees, ал көріп атат, жашыл дарақты. A green tree. Ушул жерден мен эге токтоло кетсем, деген бул бир деген мааниге экен да. То есть ошондо he sees a green tree болсо, ал бир жашыл даракты көрүп турат. Ошондо деген бул бир дегенди түшүндүрөт экен. Так, мына ушундай. Так, андан кийин бул жерден мен кичине калтырып кетейин, Сурооңуздар болсо, жазып чатка жазгыла. Эгерде сөз голосовой, сөз менен, үн менен чыгып да суроо берем десеңиздер дагы болот. Кол көтөрсөңүздөр, мен микрофонду күйгүзүп берем. Nell sees a table, Kate sees a plane, Pete sees a desk, Jane sees a pen. Так. Ошондой эле 7-чи көнүгүүдө дагы мен бир кичинекей грамматиканы түшүндүрө кетейин. Бул жерде кыймыл аракетти билдирген сөз турат. Кыймыл аракетти билдирген сөздү биринчи айтсак, буйрук болуп калат экен. Мисалы үчүн take деген бул алуу деп айттым, жана take a pen болсо калемди ал дейт. Jane калемди ал дейт. Ошондо силер мисалы үчүн англисче этиштерден дагы мен берем. Ошолорду жаттап алсаңар, мисалы үчүн эң көп колдонулган этиштер бар, алардын дагы тизмесин берем силерге. Сразу эле англисче буйрук берип баштасаңар болот да. Мисалы үчүн оку read болсо, силер сразу эле read деп айтсаңар, оку. Мисалы үчүн sleep уктоо болсо, sleep деп койсоңар, укта. Сразу эле буйрук берип баштасак болот да. Көрдүңөрбү? Этиш менен ушундай кылса болот экен. Так, андан кийин кетти. Эми кичине аралаш сөздөр турат дагы, аларды дагы окуп кетели дагы. Так, ошондо map, карта, Sam, адамдын аты, Sam, bag, сумка, bed, жаман, flag, байрак, желек, lamp, лампа, Ben, адамдын аты, Sam, адамдын аты. Bed, and, жана, stand, туруу, jam, варенье, lamp, bag, flag, map. Бардыгы эле түшүнүктүү окшойт, суроо деле жок болуп турат. Так, дагы жылалы. Демек, тамгасы мен азыр бул жерден дагы силерге айтпай кетипмин. Могул жерде биз эгерде сөздүн аягы и менен бүтсө, алфавиттеги аты менен айтылат деп атпайсызбы? Тамгасы, мисалы үчүн game. Эгерде сөздүн аягы үнсүз тамга менен бүтүп калса, анда бул деп окулуп калат экен. Мисалы үчүн ошо тескери болуп калат да, ошондо Sam, and, stand, jam, lamp, bag, bed. То есть демек үндүү тамгалардын жок дегенде экиден айтылышы болот экен, Ошондо үндүү менен сөз бүтсө, анда алфавиттеги аты менен айтылып калат экен дагы. Анан үнсүз менен бүтүп калса, мисалы үчүн тамгасы деп окулуп калат экен, и тамгасы деп окулуп калат экен, Бул, то есть бул То есть кичине айтылышы кыргыз тилине окшош эле угула берет. Ошондой эле пока билип алсаңыз болот. Так, андан кийин бул жерде мына ошол тамгасынын эки түрдө окулушу көрсөтүлгөн. Демек, ачык муун деп атабыз, сөздүн аягы үндүү менен бүтсө, мына болуп окулуп атат. Take, table, game. Анан аягы үнсүз менен бүтсө, болуп окулуп атат, жөн эле map, bag, jam. Ошондо могул эки столбикти мен окуп берейин. Kate, bag, lake, den, game, jam, take, bed, plane, lamp, table, map. Мына биз сиздер менен эки үндүүнүн окулушун үйрөндүк. И жана эйди.
Демек, ачык мун болсо кандай окулат, жабык мун болсо кандай окулат, кийинки үндүүлөр дагы ошондой эле болуп калат экен. Мисалы үчүн, кийинки үндүүлөргө дагы жетиштен мурун биз бул жерде C тамгасынын окулушун карап кетишибиз керек экен. Мисалы үчүн, C тамгасы мына бул эки түрдө окулат англис тилинде. Биринчиси C деп окулат. Кыргызча эле С болуп окулат экен. Экинчи окулушу К болуп окулат экен. Кайсы учурда C болуп окулат? Эгерде ушул C тамгасынан кийин И келе турган болсо, анда бул C деп окулат экен. Мисалы үчүн карагыла, plays. И дагы эки тамга бар. I, анан Y келе турган болсо, бул C деп окулат. Мисалы үчүн карагыла, cycle. Cycle. Мисалы үчүн circle. Circle. C-ден кийин мына I келип атат, бул жерде Y келип атат, ошондо бул ушул E, I, Y. E, I, Y. Ушул үчөө келип кала турган болсо, C-ден кийин C деп окулат экен дагы. Калган учурларда К болуп окула берет экен. Мисалы үчүн cat, black. Анда келгиле мен бул сөздөрдү окуп берейин. Place бул жер, орун деген мааниде. Place, cat, back, catти билебиз, back бул артка деген сөз. Can кыла алам, black кара, cake пирожный, pick бир нерсени мындай чогултуу, терүү алуу деген мааниде экен. Так, анда бир сыйра окуп берейин. Place, cat, black, back, cat, place, cake, pick, can. Суроо болсо бергиле. Сурап билген алым болот деп кыргыздарда айтылган сөз бар. Алым бул ученый, демек ученый болуш үчүн аябай көп суроо бере беришибиз керек экен да. Көп суроо бере берсек, анан ученый болуп кетет экенбиз буюрса. Так, датка гүл. Ага, эме дедиңиз да, мына жерденчи please деген жер дедиңиз го? Place, жер, ооба. Бирок эмеде биз англисинде please деген сураныч деп колдонобуз го. Ал мындай. Мына, please. Бул place. Бул please. Эки башка сөз. Сураныч деген ошол. Please. Ага, ошондой кылса мен ойлоп атпаймынбы эме болгонго депчи. Ооба, эгерде ушундай болот, анан мисалы үчүн англис тили жаңы үйрөнүп атканда көп нерсе билбегенде эки окшош сөз болуп калса, биз кантип айырмалайбыз деп кайгырабыз да. Мен деле кайгырчумун ошентип, жана бирок кийин көнүп кеткенден кийин, көп сөз үйрөнүп алдыга жылып кеткенден кийин нормальный эле болуп калат да, уже адашпай, жакшынакай билип каласыңар. Так, жакшы. Так, дагы суроолор болсо бергиле, аралашкыла. Сурасыңар, үйрөнөсүңөр, анан сурабасаңар деле мен түшүнөм, себеби бул биздин кыргыздардын маданияты ошондой болот. Кыргыздар көп суроо бербейт да. Мисалы үчүн Азия эли десем жакшы болот да. Биз кыргыздар дей беребиз го, бирок бул жалгыз эле биз ушундай эмеспиз. Бул Азия эли ушундай да. Мисалы үчүн башка чет элдиктер алар аябай суроолорду берип, мындай конкретный өзүнүн маданияты ушундай да. Биз унчукпай эле ооба деп коебуз, түшүнөбүз, анан билгенибизди кыла беребиз да. Биздики ушундай маданият. Так, Жибек. Микрофонду күйгүзүңүз, Жибек, суроо берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламат. Сизден английский тилди окуп атпайсызбы? Ошондо биз дагы кошуп окулса, ошондо дагы көбүрөөк жакшыраак эме болобу дейм да, практика болобу дейм да. Практика, ооба, практиканы мындай кыласыздар, ошол өз алдынча, себеби бул жерде сабак болот атайын. Мен силерди сураган экзамен дагы атайын өткөзөбүз, экзаменационный, ошондо кээ бирөөңөр менен жекеме-жеке дештейбиз, экранга чыгасыңар, аларды да кылабыз. Бирок көбүнчө практика кылыш үчүн ушул видео сабак булар запись болуп атат, буюрса ушул видеону күйгүзүп алып, анан өз алдынча күзгүгө карап, өзүңөрдү күзгүгө карап туруп, анан произношение кыласыңар да.
Аны ошондо жакшы үйрөнөсүңөр. Так, place сүйлөмгө кошулабы дейт. Же приложениябы дейт. Мен түшүнгөн жокмун. Place сүйлөмгө кошулабы же приложениябы дейт. Place бул жөн эле сөз. Жер, орун дегенди билдирет да. Так. Так, комментарий, так. Ага. Переводу place бул жер, орун. Кыргызча, орусчага отторсок место, орун. Орун дегенди түшүндүрөт. Так, жакшы. Так, андан кийин, так, мен бул жерлерди дагы кичине калтырып кетейин. Булардын дагы кенен тартылган кыскача ушуларга арналган видео сабактар да бар, англис тилин нөлдөн дегене, ошол жактан дагы көрөсүңөр. Азыр мен бул жерден дагы бир сөздү карай, бир үндү тамганы карайын. Демек, дагы бир жолу мен кайталап кетсем, англис тилинде проблеманы жараткан окууда бул үндү тамгалар экен. A, O, I, E, Y, анан U. Ушул 6 тамга, ушунун айынан баягы англис тилинде сөздөр жазылгандай окулбайт, анан деген бардык проблема ушундан экен. Ушул 6 үндү тамганын айынан. Ошондуктан биз силер менен азыр үйрөнүп атабыз. Демек, азыр мен ойлойм, могул сөздү силер кыйналбай эле окуйт болушуңар керек. Эрежени билебиз. Эгерде сөздүн аягы и тамгасы менен аяктаса, и окулбайт, а сөздүн ортосундагы үндү тамга алфавиттеги аты менен айтылат дейт. Анда бул сөз file. Кийинки сөзүбүз like, high, tie, nice, my, mic, hike. Бул өзү жалгыз турса I, nine, tie, like. Так, азыр суроо бар экен. File дейт, азаматсыңар. Пазылбай Керим, азаматсыз. Ошо мен айткандай, мына кыйналбай окудуңар. Эми экинчи учур бар. Экинчи учур. Демек, биз алфавиттеги баягы алфавиттеги тамгалардын айтылышын билишибиз керек экен, баягы A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Биринчи сабакта биз кече күнү караганбыз. Ошондо алфавиттеги айтылышын сөзсүз билишибиз керек экен, ошондо биз сөздөрдү туура окуйт экенбиз. Экинчи учур, эгерде сөздүн аягы и менен бүтпөй кала турган болсо, анда не болот? Анда бул кандай окулат? Анда бул и деп эле окулат экен. Карайлы. Мисалы, так, бул жерде жок экен, азыр карайлы, кичине мен тыштап кетейин. Мисалы, мына карагыла. И деп окулат. Мисалы, sit, отуруу, still, дагы эле деген мааниде, gym, адамдын аты, big, чоң, pencil, карандаш, mic, адамдын аты, his, аныкы, it, ал, 5, 7, 11, 6, 5, fix. Fix бул оңдоо, бир нерсени оңдоо, анан бир нерсени бекитүү деген мааниде. Мисалы үчүн биз жанагы бекитип кагып коебуз го, ошол мааниде. Так, суроо бар экен, майк болбойбу дейт. Майк болбойт, бул мик деп окулат, себеби сөздүн аягы үнсүз тамга менен аяктап атат. Майк болуш үчүн сөздүн аягы эмне болуш керек эле? Анда и менен аяктап калыш керек эле. Эгерде ушундай болсо, муну майк деп окуйбуз. Ал эми сөздүн аягы мана үнсүз кей тамгасы менен бүтүп атат, демек муну и деп окуйбуз, мик деп окуйт экенбиз. Так, андан кийин ошол бүгүнчө мына
Ушул бүгүн биз эй тамгасын окулушун үйрөндүк. Ай тамгасынын окулушун үйрөндүк, Анан дагы кайсы? Так, эй, ай. Ушул экөөнү карадык, анан си тамгасынын окулушун карадык, Так, суроолор болсо бергиле. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Кимде суроо бар?